Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио окуучулар. 10 июль 2020 жылга карата COVID-19 боюнча статистикалык маалымат жөнүндө сиздерге айтып берейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 81 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 23 бейтап, Чүй облусунан 11 бейтап, Ош шаарынан 20, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 9, Нарын облусунан 2, Ысык Көл облусунан 9 бейтап, Талас облусунан 1, Баткен облусунан 2 бейтап айыгып чыкты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 3134 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 10 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 511 учуру катталды. Бишкек шаарында 260, Ош шаарында 27, Чүй облусунда 104, Ысык Көл облусунда 26, Ош облусунда 20, Нарын облусунда 26, Баткен облусунда 16, Жалал Абад облусунда 29, Талас облусунда 3. Коронавирус инфекциясынан бир сутка ичинде 6 бейтап каза болду. Жалпы республика боюнча 122 учур катталды. Тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 9358 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 4027, Ош шаарында 948, Баткен облусунда 229, Жалал Абад облусунда 555, Ысык Көл облусунда 301, Нарын облусунда 630, Ош облусунда 634, Чүй облусунда 1708, Талас облусунда 86 учур. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Солилецк шаарынан келгендердин арасынан 119 учур катталган. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында 100 учур. Ал эми Россия Федерациясынан келген кыргыз жарандардын арасынан 21 учур катталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 80 адамды түздү. Анын ичинен Бишкек шаарында 17, Чүй облусунда 26, Ош шаарында 9, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көлдө 6, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 5 жана Талас облусунда 1 медициналык кызматкер катталды. Жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 1450 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 4 медициналык кызматкерлер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 536 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 4809 аял адам түздү, 4549 эркек. Ал эми жаңы катталган учурлардын ичинен 276 аял адам, ал эми 235 эркек адам түздү. Ооруканада дарыланып жаткан COVID-19 бейтаптардын саны бүгүнкү күндө 643 адамды түздү. Алардын ичинен оор абалда 104 бейтап, 24-ü жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 414 бейтап, канааттандырарлык абалда 125 бейтап, айыгып чыгарылгандардын саны 3134 адамды түздү. Ал эми каза болгондордун саны 122 болду. Ооруканадан сырткары пайда болгон пневмония менен ооругандардын саны 3829 адамды түздү. Бардык каза болгондордун саны 350 адамды түздү. Маалымат катары белгилеп кетүүчү нерсе, былтыр 2019 жылдын 6 айын карап көрсөк, статистикалык маалыматтарын карап көрсөк, 6 айда Кыргыз Республикасында 2019 жылы ооруканадан тышкары катталган пневмониянын саны 3018 адам леталдык учур катталган. Быйылкы жылы мына ушул эле 6 эмес, 7 ай баратат, 6 айдын ичинде биз көрүп атабыз 350 учурду түзүп отурат.
COVID-19 тастыктоо үчүн өлкөнүн лабораторияларынын ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 2672 адам изилдөөнү түздү.